Kırgız tilindegi менде андай кыйынчылыктар жок. Түшөнүп атам, бирок эртешенген болбойт, бирок Убакыт мазгалуу өтүп азыр дагы эли суроодон азыр дагы мына Ооба, сүрдө болуп атат. Жогорку кеңештин имаратында 2 күндөн бери Кыргыз тил мамлекеттик мекемеси көчмө тесттик акция өткөрүп жатат. Азыркы учурда парламенттин басма сөз борборунун имаратынын ичинде депутаттар баштаган аппараттын кызматкерлери, парламентчилер кыргыз тест боюнча тесттен өтүп өздөрүнүн ошо мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныктап жатышат. Анда эмесе чогуу киребиз, азыр ичинде кимдер бар экен? Бул жерде тест тапшырып атышыптыр да. Ооба. 2 күндөн бери жогорку кеңештин имаратында тест уюштуруп жатабыз. Бул жакта негизинен тапшырып жаткандар жогорку кеңештин аппараттын кызматкерлери, борбордук аппараттын кызматкерлери. Ошондой эле бул жерге депутаттар да келип атышат. Кечээ депутаттардан 7 адам тапшырды, тестке катышты. Ошондой эле бүгүн дагы иш улантылып жатат. 2 күнгө келдик эле, иш кызуу жүрүп жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Бул жана көчмө тесттик экенде. Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси жергиликтүү тест, ошондой эле көчмө тестти уюштурат. Андыктан бул жерде көчмө тесттин иши жүрүп жаткан. Саламатсызбы, келиңиздер, катталыңыздар бул жерде. Мына дагы диктофон коюп аткан экен, бул жакшы көрүнүш. Тиги өзүңүздөргө барып тапшырган, бул жакта тапшырган айырмачылыктар кандай, ыңгайлуулук жагы? Ыңгайлуулук жагы болсо албетте ооба, бул жерден сүйлөшүп тестинде бири-бирине тоскоол болуп атышат, бирок ошондо жөнгө салуу үчүн биз кандайдыр бир бул жакта бирөө сүйлөп атса, башка жактагыларды мындай тоскоол болбогондой кылып жөнгө салып атабыз. Саламатсызбы? Биринчи жолу тапшырып атасыз да, же мурда тапшырдыңыз беле? Жок, биринчи жолу тапшырып атам. Даярданып келдиңизби же туура эле келдиңизби? Өзүм даярдым деп эсептейм. Кыргыз тилиндеги менде андай кыйынчылыктар жок. Ошондуктан андай эле даярданган жокмун. Демек өзүңүзгө ишенимдүү түрдө өтөм деп келдиңиз. Дай беребиз. Кандай күтүп атасыз алдыда? Эмне суроолор кандай? Кайсы деңгээлди тапшырайын деп? Кайсыл деңгээл болсо да тапшырам деп ойлойм. Эң жогорку деңгээлди Көрөбүз тапшырайын. азыр. Эми азыр. Баягы поезддин астында чуркап калбай турганы. Муну жыйынтык көргөзөт да азыр. Саламатсызбы? 1 минут убакыт салсак болобу, Убактым аябай тар. Тар болот да. Жетпей калат убактым. Саламатсызбы? 1 минут убакытын салсак болобу, барбы? убакыт мазгалуу өтүп азыр дагы эли суроодон азыр дагы мына 13 суроо 9 мүнөт. Кичине убакыт тартыш болуп атат. Саламатсызбы? Тоскоол болбойбу? 1 минут. жок, Убакыт барбы? Биринчи жолу тапшырып атасызбы же буга чейин? биринчи жолу. Кандай экен, жеңил элеби? Кайсы деңгээлде өтүп атасыз? С1 тапшырып атам. С1де. С1де. Кандай экен суроолор? Жакшы эле, азыр ортолоп калдым, жакшы эле. Сиз күлгөндө колдонуп жүргөн Ооба, колдонуп жүргөн эле нерселер. Биз кыргызча окуганбыз, жеңил эле болот. алдын ала даярдандыңызбы же? Жок, түз эле келдим. 2 эле күн экен, кече бүгүн кече келе албай калдым, бүгүн келдим. Тесттин ичинде сиз үчүн бейтааныш болгон суроолор бар экен же сөздү күндө колдонбогон? Жок, кандайлар жок, колдонуп эле жүргөн. Кыргыз тилде колдонуп эле жүргөн сөздөрүбүз. Адабий тилдер, адабий сөздөр көбүрөөк экен, биз эми колдонгондо адабий сөздү азыраак колдонуп калыпбыз. Ошо сезилип атат бир аз. Кайсыл сөздөр? Макар, лакаптар, фразеологизмдер кичине ойлондуруп атат. Кайсыл лакапты көбүрөөк ойлондуңуз? Маанилери окшош эле. Бирок баягы уйкаштыгынан нараң билип атабыз да. Так бир суроого 4 жооп экен. Бир ошонун экөөсү туура да, экөөнүн бирөөсүн тандоо кыйыныраак болуп атат да. Бизде азыр ушул эң чоң проблема болуп атат да. Орус мектептерде балдарыбыз окуп атат, бала бакчаларыбыздын 90% Бишкек шаарында, чоң шаарларда ошондой болуп атат да, бул көйгөй. Эми баягы B1, B1, B2 деген деңгээлдер бар экен, жок дегенде ошолорду билиш керек да, ошого ата-энелер үйрөтүш керек. Менимче. Сиз ишенип атасызбы ошол С1 деңгээлин өтөм деп? Ишенип атам, бирок
Эртешенген болбойт, бирок жыйынтыгын күтөсүз. жыйынтыгын күтөм. 70-80% ишенип атам анан. Башка кызматкерлер отурат, алардан бир экөө сурап көрөлүчү, кандай болуп атат? Кандай экен, жеңил болуп атабы? Суроолору грамматика боюнча оңой эле, бирок мына сүйлөө боюнча сүйлөөгө келгенде өзүмдүн оюмду чогултуп топтоп анан сүйлөшүм керек экен. Менин оюмча ушул бардыгынын ичинен сүйлөө бардыгында кыйын болуп жатат. Мындай тоскоолдук жаратпайт атабы бири-бириңерге ыңгайлуу экен ушул жерде тапшырган? Тоскоолдук жараткан жок, ыңгайлуу. Сүрдөй таскан. Бир аз сүрдөйбүз. Себеби алдыңарда, артыңарда, жаныңарда бирөөлөр отурат, сүрдөө сезим болуп атабы? Ооба, сүрдөө болуп атат. Жерде бир-бирибизге жакын отурган үчүн.